Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Эфирде Жогорку кеңештин апта ичиндеги ишин чагылдырган парламент программасы. Кайсы мыйзам долбоорлору колдоо тапты, бүгүнкү чыгарылыштан кабардар боло аласыздар. Алгач башында кыскача анонско көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кымбатчылык эмгек акы аз, чейленишкен социалдык көйгөйлөр толтура, маселени толук чечүүгө каражат жетпейт, бирок банкты иштетүүгө 7 миллиард сом бар. А здесь 7 миллиардов сомов вы нашли на покупку банка. Адистер Кыргызстанда жер титирөө 9 балга жетсе, андан көп кабаттуу үйлөрдүн туруштук берерине кепилдик жок экенин билдиришти. Жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталууда. Маалымат коопсуздугуна ким анда жооп берет? Билимдүүгө дүйнө жарык аалам кенен. Андыктан заманбап мектептер борбордо эле эмес, өлкөнүн бардык аймактарында ачылышы керек. Билимдүү коом менен гана билимдүү мамлекетти курабыз. Айыл чарба тармагын мыкты түшүнгөн, аны өнүктүрүүнүн заманбап ыкмаларын жакшы өздөштүргөн адистер өлкөгө керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине барганда айтты. Алгач төрага окуу жайдын ишмердүүлүгү менен таанышып, окуу бөлмөлөрүн жана лабораторияларын көрүп чыкты. Андан соң окутуучулар жамааты жана студенттер менен жолугушту. Бетке отуруп баарлашууда Кыргызстан үчүн билим берүү тармагы артыкчылыкка ээ экенин белгилеп, билимдүү коом жаралмайын өнүккөн өлкөнү кура албайбыз. Мамлекеттин алдыга жылышы жарандардын билимине көз каранды экенине токтолду. Биздин элибиздин саламаттыгы чың болуш үчүн, жакшы болуш үчүн биринчи кезекте биз ветеринардык тармакты өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде өзүңүздөр билесиздер, оорулардын дээрлик 90% азык түлүктөрдөн, тамак аштан, ошол жугуштуу оорулар ошол аркылуу жыгат. Мына таза эт жешибиз керек, таза сүт ичишибиз керек, таза быштак жешибиз керек. Мындайча айтканда, ветеринардык медицина алдыга кетиш керек. Жолугушуунун алкагында Нурланбек Шакиев университетке 1 миллион сом көлөмүндө заманбап компьютерлерди тапшырып, окуу жылдын аягында да Жогорку кеңештин атынан алдыңкы 15 студентке 20 000 сомдон стипендия, 2 окутуучунун илимий ишмердүүлүгүн колдоо катары 100 000 сомдон берерин маалымдады. Андан көп өтпөй Жогорку кеңештин төрагасы босогодон аттаганда эле Кыргыздын тарыхын, салт санаасын чагылдырган көргөзмөлөр көз жоосун алган окуучулардын улуттук наркка сугарылып мыкты билим алып жатканынан кабар берген жеке менчик креатив талим билим берүү комплексине барды. 7 жыл мурун түптөлүп өнүгүү жолуна түшкөн бул мектеп башка билим берүү мекемелерине үлгү болорлук деңгээлге өсүп жеткенине күбө болду. Билим берүүнүн сапатын заман шартына ылайык жакшыртуу, методикалык жаңылануу, улутубуздун уңгулуу маданиятын жаш жеткинчектердин жан дилине сиңирүү олуттуу көңүл бурууну талап кылып турган маал. Демек, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин борбордогу креатив талим билим берүү мекемесине келгени да бекеринен эмес. Комуздун күүсү жаңырып, Кыргыздын боз үйү, каада салтыбызды чагылдырган маданий мурастары коюлуп, мекенди сүйүүгө чакырык таштап турган көргөзмөлөрү, лабораториялары кайдыгер калтырбайт экен. Биз болсо жаратылыш индикаторун койдук. Бул жактан жашыл диско өттү. Бул дагы демек чаңырыштуу чөйрө экенин аңгартат. Улутубуздун материалдык жана материалдык эмес баалуу мурастарын жаш муундардын жүрөгүнө жеткирүү мындагы билим тарбия берүүнүн бир гана жагы. Кол өнөрү, сайма, шахмат, кино, кыскасы балдардын ар тараптан өнүгүүсүнө карата аракеттер арбын. Бул башы жана толку бою и куйругуна. Чынында натыйжасы жаман болгон эмес. Аракет кылсаң берекет демекчи, мында билим алып жаткан окуучулар ар кандай деңгээлдеги кароо сынактарда байгелүү орундарды алып жатышкан. 16 өлкөдөн 59 мектептин балдары 1000ге жакын окуучу катышкан, олимпиадага катышты. Жыйынтыгында биздин балдар географиядан биринчи орунду алышты, физикадан, химиядан биринчи орунду алышты, тарыхтан, дүйнөлүк тарыхтан, анан шахмат боюнча биздин жана шахматты кружок катары эмес, сабак катары киргизгенибиздин пайдасын көрдүк. Кыргыз элинин, кыргыз тилинин даңазасын көтөрө турган бул билим берүү мекемеси төраганын сөзү менен айтканда үлгү болушу керек. Ушундай мектепти мен ойлойт элем, жеке эле Бишкек шаарында эмес, 7 дубанга жайылта турган абдан мыкты үлгү боло турган мектеп экен да. Муну биз мамлекеттик деңгээлде ишке ашырышыбыз керек. Бардык мүмкүнчүлүктөр менен жардам беришибиз керек, жайылтышыбыз керек. Креатив талим мектебиндеги патриоттуулукка тарбиялоонун методикасы төрөгага да жакты.
Мекенди сүйүү, өзүңдүн эне тилиңди сүйүү жөн гана айтылган кеп болбого тийиш. Биз өзүбүз биринчи мамлекетти жөн эле оозубуз менен сүйбөшүбүз керек. Биз дилибиз менен сүйүшүбүз керек. Улуттар бар. Биз Кыргызстан көп улуттуу өлкөбүз. Бизде 70-тен ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошол көпчүлүк улут биздин киргиздерге караганда биздин кыргыз тилин баркташат ошолор. Ошолор кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылышат. Кээ бирлери кыргызча сүйлөмөк түгүл, кыргызча түш жооруйт. Мен ошол биздин ушул жердеги мекендештерибизге, башка улуттун өкүлдөрүнө да ыраазычылык билдирем. Мына ушул жерде төрага кыргыз тилин үйрөтүүнүн жакшы методикасын түзгөн ага эжелердин эмгектерин бастырып чыгарууга жардам көрсөтөрүн белгиледи. Жана ошону менен биргеле коомдун өнүгүшүндөгү билим берүүнүн орду жогору экенине токтолду. Эң чоң инвестиция бул билим берүү тармагына жумшалыш керек. Билимсиз коом, билимсиз улут, билимсиз эл эч качан бакубат келечектүү мамлекетти кура албайт. Эгер билим болбосо, билимсиз туруп мен ойду омкором, тоон томкором деген бул куру бекер кыял, бул куру бекер убаратчылык. Ошон үчүн биз билимдүү коом менен гана билимдүү мамлекетти курабыз. Ошол билимдүү адамдар сиздерге тазим этебиз. Жолугушуунун соңунда төрага билим берүү комплексине ала келген ноутбуктар менен интерактивдүү тактаны жана 200 000 сомдун сертификатын тапшырды. Жаңыланууга, өнүгүүгө карата болгон бардык аракеттерин колдоого ала турганын белгиледи. Баягы жылдардагы пландардан айырмаланып, быйыл жазгы талаа иштерине даярдык көрүүдө жер-жерлерде атайын штабтар түзүлүп иш алып барууда. Быйылкы жылы буудай, кант кызылчасы, май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүү каралууда. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, айыл чарба тармагын каржылоого 7 миллиард сом насыя дыйкандарга берилери мерчемделүүдө. Кененирээк кабарчыбыз маалымдайт. Жыйында баяндама жасаган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бул жылы дыйкандарда көйгөй жаралбай турганын билдирип, аткара турган иштери тууралуу айтып берди. Биз 4 багытты көздөй барабыз. Биринчи багыт бул суу ресурстары. Эң негизи бул сууну туура пайдалануу. Экинчи бул айыл чарба багытындагы эң негизги баштапкы үйрөн, көчөт жана мал, асыл тукум материалдары. Үчүнчү багыт бизде бул кайра иштечүү жана соода логистика борбор. Төртүнчү бул экспорт. Айыл чарба министринин айтымында былтыркыга салыштырмалуу бул жылы дыйкандарга берилүүчү насыянын көлөмү өскөн. Ошондо 24 000 дыйкан ушундай кредитти ала алат экен. Былтыр эгерде 8 000 алган болсо, быйыл ушул 15-16 000, ушуга 20 000ге жеткизелин деп атабыз. Алыскы райондогу суу таңкыстыгынын алдын алуу зарыл. Биринчи маселе суу болот. Ошол боюнча эң негизги азыр БСР жасаганга жетишесиздерби? Дыйкандар угуп атат. Азыркы учурда 100дөн ашык ушул иш-чараны койдук. Бул деген план кылдык. Ошону биз аткарабыз. Экспорт, импорт маселесинде дагы кемчиликтер көп. Кайсы маалыматты караба, канча деген биздин дыйкандарыбыздын экспортко жөнөткөн продукциясы же Россияда кармалып турат, же Казакстанда кармалып турат. Ошондой эле биздин аны дагы айтып кетишибиз керек. Өзбекстандын продукциясы бизге караганда эртерээк чыгат. Аныкы кирет дагы бүт биздин рынокты басып алат дагы, анан биздин дыйкандар өндүргөн продукция туруп калат. Айыл чарба министрлиги жөн гана кызмат көрсөтүүчү мекемеге айланбай, дыйкандарга жол көрсөтүүчү мекемеге айланса деген сунуштар айтылды. Мына мамлекет өзү ар дайым элдерге багыт бериш керек. Мисалы үчүн Өзгөн району сен арпа эккен, Кемин району сен кызылча эккен, биз мамлекет катары буну сатып алабыз, сен күйбөйсүн деген саясат бизде бир аз жогорактайт да Бактыргеш. Эл депутаттарынын басымдуу бөлүгү жер-жерлерде чечилбей келе жаткан көйгөйлөрүн айтышып, жооп алышты. Жыйынтыгында парламент министрлер кабинетинин жазга карата даярдыгын колдоп беришти. Мамлекеттик керемет банк улуттук банктын карамагынан чарылып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүлүүдө. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттар аткаруу бийлигинин эмне себептен мындай кадамга барып жатканын тактап суроолорду узатышты.
Кыргызстанда 3 мамлекеттик коммерциялык банк бар. Алардын экөөсү учурда өз нугуна түшүп ишмердигин жүргүзүүдө. Ал эми Керемет банктын ишин кардарларды тейлөөнү заманбап талапка жараша жакшыртуу үчүн Улуттук банкка таандык 7 миллиард сом мөлчөмүндөгү Керемет банктын 100% таза капиталынын 97% акциясын сатуу сунушталууда. Улуттук банк Керемет банктын акцияларын ээликке алган, ошондой эле ушул тармакты терең түшүнгөн адистер ошондой эле айтышканда негизи көзөмөл кыла турган орган өзүнүн ээлигине ошо тармакта иштей турган уюмду ээликке алса, анда карама-каршы келет, ошонун кесепеттери начар болот. Ошондой эле болуп чыкты. Жогоруда аталган банк министрлер кабинетине өтүшү менен ал мамлекеттин мыйзамдарында каралган комиссиялык жыйымдардан жана алымдардан бошотулат. Жыйында депутат Дастан Бекешев каражат булактарын тактады. Откуда вы хотите найти 7 миллиардов сомов? Мы здесь не можем найти деньги на питание в школах и даже доходит до того, чтобы сократить эту сумму. Обращается, вот, допустим, ко мне одна уборщица, у нее заработная плата 7 тысяч сомов, говорит, а здесь 7 миллиардов сомов вы нашли на покупку банка. Ал эми башка акционер катары Каржы министрлиги бекитилүүдө. Если предположим, да, что вот данный законопроект мы поддерживаем, он вступает в силу, он переходит к обмену. Кабинет министров делегирует это право Министерству финансов. Получается, Минфин будет главным акционером. Да. Эл өкүлү мындай маселени мыйзам долбоору катары алып келбей, министрлер кабинети токтомдун негизинде гана бүтүм чыгарып беришин эп көрөт. Бул конституцияда жогорку кеңеште андай полномочия берген эмес. Мүлктөрдү башкаруу деген. Бул жерде өкмөткө берилген, министрлер кабинетине берилген. Мүлктү өзү башкарат деп. Жеке менчик жана мамлекеттик мүлктөрдү министрлер кабинети өзү определяет айтып турат. Бул жерде так жазылып атат. Мен ошол үчүн айтып атам. Токтом негизинде эле өткөрүп берип койсо бул мындай кажет кереги жок болчу мыйзамга алып алыш. Керемет банктын 2023 жылдагы таза кирешеси 1 миллиард сомду түзгөн. Талкууда депутаттарды бул банк жеке жактарга өтүп же өз ордун жоготуп койбойбу деген ой чоочулатты. Бул банктын тагдыры кандай болуп калат? Андан ары кетеби башка дагы коммерческий болуп же өкмөттө мамлекеттик банк бойдон калабы? Бул Кабмин өзү чечет. Ага ошого кепилдик бар, ошо Кабмин өзү сатып береби же өзүндө калабы? Бизде мамлекеттик банктар бар да, ошонун катарында жашайбы бул Керемет банк же жашабайбы деген сөз. Жашашы мүмкүн. Мүмкүн, бирок ишенич жок, сатылып кетиши да мүмкүн да. Эгерде туура башкаруу болсо, жакшы эле иштейт. Биздин министрлер кабинетинин ушул банкты сатып алышына караманча каршымын. Жыйынтыгында Улуттук банктан Керемет банк ачык акционердик коомдун акцияларынын пакетин сатып алуусу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Өткөн айда Кыргызстандын бир нече облусуна жер силкинип, жарандардын көпчүлүгү дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары жандын таттуулугунан ар кандай көрүнүштөргө кабылышты. Жабыр тарткандар катталган жок, бирок бир катар көп кабаттуу үйлөрдүн сейсмикалык абалга туруштук бере албастыгы ошол күндөн кийин эле тез арада бийик кабаттуу батирлердин баасы кыйла арзандай түштү. Депутаттар тарабынан Бишкек шаарындагы турак үйлөрдүн жер титирөөгө болгон туруктуулугун текшерүү боюнча протоколдук тапшырма берилген. Ал боюнча 2023 жылы парламентте атайын комиссия түзүлгөн эле. Комитет анын аткарылышы боюнча маалымат укту. Аталган комиссиянын курамына архитекторлор, курулушчулар, атайын эксперттер киргизилген. Алар Бишкек шаарынын ар кайсы бөлүгүндө курулган үйлөрдү, курулуп жаткан үйлөрдү текшерүүдөн өткөрүшкөн. Айтылган маалыматтарга таянсак, курулуш нормалары бузулган фактылар катталган эмес. Азыр салынып жаткан үйлөрдүн коопсуздугун долбоорлоо маалында эле эсепке ала турган атайын программа бар. Мамлекеттик экспертизадан өтөт. Ал жерде 13 киши кол коет. Конструкциясы кол коет, пожарный безопасности кол коет, техника безопасности бардыгы макулдашылгандан кийин гана анан курулуш иштери жүрүп баштайт. Анткени менен калк арасында жаңы курулуштарга ишенбөөчүлүк бар. Жакында эле болгон жер титирөө жарандарыбыздын үшүн алып койду. Япониянын технологиясын алып келип, эми бул кымбат турабы, арзан турабы, бирок адамдын өмүрү bundan da kımbat деп ошондо деле айткам да. Бүгүн дагы ушул нерсени айтам да. Аталган комиссиянын ишине ичи чыкпаган депутаттар дагы бар. Анан мында 200 чакты үй эле текшерип, бүгүнкү күнү ошонун ичинен канчасына предписание бердиңер? Жок, биз предписание бербейбиз. Биз баягы бул үй колдонгонго жарабайт деп таянак чыгарып беребиз.
Канчасы? Же болбосо ушунчасын бекемдеш керек. Ошонун ичинен канчасы? 234-төн бир где-то 24-ün жарабайт. Бул үйгө жашаганга болбойт деп таянак чыгарып бердик. Жогоруда аталган үйлөрдө жашаган жарандардын коопсуздугу эмне болот деген жүйөлүү суроо туулду. 24 үй жарабайт деген үйлөрдө элдер бүгүн жашап атабы же чыгарылдыбы? Ал 24 үй эмес, ал жерде нежилой помещение, эскилиги жеткен, мектептер, башка нерселердин баары кирет. Мыйзамсыз курулуштардын айынан жарандарыбыз жабыркап калган учурларда жок эмес. Өлкөдө 80ден ашык мыйзамсыз турак жай үйлөрүн курулган компаниялар бар. Анын 37 Бишкекте деп айткансыз. Сиз ушул боюнча бир так айтыңызчы, мыйзамсыз курулуш деген түшүнүктү кандай түшүнсөк болот? Бул эмне жагынан мыйзамсыз болду? Бул 2016-17 жылдардагы курулган үйлөр болуп эсептелет. Себеби деген ал убакта параллельный проектирование деп бир учурда чыгара калып, курулушту кура берем, документти жаза берем деп отуруп, аягы ушул туңгуйка келип токтолдук да. Жер титирөөнү алдын ала аныктаган технология азырынча жок. Бирок андан жабыркап калбоонун аракеттерин көрбөсө болбойт. Бир эле Бишкек эмес, мына региондор боюнча тоже аныкташ керек болуп атат. Региондор боюнча дагы мына мен Өзгөн шаарында боюнча дагы кат келген экен. Өзгөн шаарында канча этаж мына көп кабаттуу үйлөрдү курганга болот. Ушулар боюнча бир Өзгөн районунун Өзгөн шаары себеби өсүп атат. Азыр 80 миңдей киши бар. Анан жандагы айыл өкмөттөр менен чогулуп уже 100 миңден ашуун болуп кетип атат да. Өзгөн шаары аябай чоң өсүп атат. Курулуштун сапатын аныктай турган кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мына өткөндө жер титирөөдөн кийин мам курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев мырза бир курулушка барып, бетонду балка менен чапкылап, журналды карап туруп, нормальный экен деп койду да. Негизи силер ушул текшерүүлөрдү кантип текшерип атасыңар? Ушу туруктуу, туруктуу эмес. Эмне методикаңар бар жана балкадан башка? Биринчиден биз проектсин текшеребиз. Проектси барбы жокпу? Проекти экспертиза өткөнбү, өткөнбү? Өткөн эмеспи деп. Проекти экспертиза өтсө, биз ошол проектке үйдүн дал келеби, дал келбейби текшеребиз. Мисалы үчүн ошол эле колоннаны алганда, колоннанын размери туура келеби, келбейби? Андан тышкары бизде ультразвуковой инструмент бар. Тиешелүү органдардын өкүлдөрүнүн жооптору толук канааттандырган жок. Талкууга алынган маселе депутаттардын сунушу менен пленардык жыйынга киргизиле турган болду. Кыргызстанда расмий түрдө каттоодон өткөн 300гө жакын жалпыга маалымдоо каражаттар бар. Тармактык комитетте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкуу жаратты. Мыйзам долбоорун сунуштап жаткан министрлик бул жааттагы тартипти дегеле интернет айдыңындагы жоопкерчиликти күчөтүү каралып жатканын ырастаса, бир катар журналисттер билимдүү, тажрыйбалуу дастыккан журналисттердин ишине чектөөлөр киргизген айтып сынга алышты. Министрдин орун басарынын айтымында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү 1992 жылы кабыл алынган мыйзам түп тамырынан бери эскирген, заманбап чакырыктарга ылайык келбейт жана коомдук мамилелердин заманбап талаптарын толугу менен канааттандырбайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө колдонуудагы мыйзамдын укуктук ресурсу түгөнүп, азыркы коомдун реалдуу турмушуна ылайык эмес, ошондуктан жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылдыгы ачык көрүнүп турат. Коом өнүккөн сайын маалымат мейкиндигинин чоң көлөмдөгү маалыматтар менен каныккандыгы жана медиа деп аталган жаңы интернет ресурстар, веб-сайттар, тармактык басылмалар жана акырында такталган маалымат менен жалгандын ортосундагы айырмалоо кыйын болгон кырдаалды жараткан учурлар арбын. Атайлап адаштырууга багытталган билдирүү, маалыматтарды жайылтуу көзөмөлгө алынып, тартип менен жоопкерчилик күчөтүлөрү мыйзамда каралган. Долбоорго кирген жаңы ченемдер бул веб-сайттарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жалпыга маалымдоо каражаты катары милдеттүү түрдө каттоону жана кайра каттоону киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, андан баш тартуу, ишин токтото туруу жана токтотуу боюнча мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарды берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланган иш аракеттерди аныктоо, журналисттер үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында аккредитацияны киргизүү. Негизи парламент колдон келишинче бардык тараптардын үнүн угуп мүмкүнчүлүк берип келет. Комитеттин отурумуна көз карандысыз медиа кызматкерлери бир катар уюмдардын өкүлдөрү катышып, аларга дагы сөз сүйлөөгө убакыт берилди. Журналист Кайыркүл Урумканова мыйзам долбоору боюнча өз пикирин айтты. Анын ырастоосунда бул мыйзам долбоорунда журналисттер үчүн бир катар чектөөлөр кирип калган. Эл аралык стандарттарын сактаган редакциянын баары мыйзамды сактайт. Билер биз коомдук тартип сакчылары деп биз өзүбүздү эсептейбиз. Биз чын эле мындай мыйзамдан тияк бияка кетпейбиз. Бирок ошондон ушул мыйзам кабыл алынса, бизде иштегенге мүмкүнчүлүк берилбесе, биз соцсетке кетебиз.
Соцсет болбосо мейли башка форматка кетебиз. Анда ошо анык блогерлер мен блогермен деп азыр чыгып атпайбы? Кыйкырып чыккандын баары эле блогер эмес. Ошо блогердин баары эле журналист эмес. Анан ошо блогерлер менен иштешип калат. Маалымат коопсуздук каякта болот ошондо? Маалымат коопсуздугуна ким анда жооп берет? Ошондой эле журналист Дина Маслова ар бир медиа өкүлдөрүн бардык мамлекеттик мекеме жана министрликтерден аккредитациядан өткөрүү ишти татаалдаштырууга алып келерин жүйө келтирди. Но введение нормы по аккредитации – это просто банальный страх, что есть еще информация, которая исходит не от госорганов, а от граждан. Именно поэтому хотят все сайты контролировать. Министр Алтынбек Максутов министрлик медиа өкүлдөрүнүн сындарын сунуштарын эске алып, өзгөртүүлөргө барып жатканын, 3-4 гана маселе боюнча бирдиктүү макулдашуу болбой жатканын билдирди. Ошондой эле министр жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациядан өтүүгө милдеттендирбей, бардык мекемелер үчүн бир каттоодон өтүү сунушталарын ырастады. Сунуштарды кабыл алып жатабыз. Биз жөн эле бир жактуу эле кылып эле ушул биздики туура же ушундай болсун деген жокпуз. Биз да ушулорго экинчи окууда көптөрүн өзгөртүү сунуштарды эске алуу менен киргизели деп жатабыз да. Депутат Бактыбек Чойбеков сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирди. Себеби дегенде бул мыйзам долбоору абдан мындай опурталдуу мыйзам долбоору да. Мен дагы бир аз окуп чыктым. Менде абдан көп сунуштарым бар да бул мыйзам боюнча. Ошон үчүн Муралий Жанышбекович, эгерде мүмкүн болсо сунуш болсо бул дагы бир айга жылдырып, дагы бир иш кылсак жакшы болот деп ойлойм да. Рахмат. Эгерде документ кабыл алынса, каттоо тартибин юстиция министрлиги жүргүзөт. 92-жылкы мыйзамда деле 6-беренесинде каттоо болуш керек деп турат. Биз каттоону жүргүзөбүз. Азыркы мыйзамда катталгандан кийин 2 айдын ичинде редакциялык уставын бекитип, анан иш алып барыш керек деп. Андан бөлөк журналист аккредитация деген талаптар коюлбайт. Мурдагы мыйзамда да, азыркыда да жок. Ойлорду жана пикирлерди эркин билдирүү адамдын эң баалуу укуктарынын бири. Демек, ар бир адам эркин сүйлөй алат, жаза алат, басып чыгара алат. Ал эркиндигин кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн мыйзамда каралган учурларда жооп берет. 100 жылдан ашык бул принцип эл аралык макулдашууларда колдонулуп келүүдө. Жыйынтыгында талашып, тартышуудан кийин мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зордук зомбулук фактылары мурунку жылга салыштырмалуу 32% өскөн. Аталган көйгөй жогорку кеңештин айым депутаттары тарабынан уюштурулган «Биз биргебиз» аталыштагы республикалык айымдар форумунда кенен каралды. Аялдардын коомдогу орду тууралуу кийинки сюжеттен көрүүгө чакырабыз. Кыргыз эли байыртан аялдарда аздиктеп аяр мамиле кылып келген. Анткени менен кийинки жылдары өлкөдө кыз келиндерге карата зордук зомбулуктун көбөйүшү кейиштүү жагдайды жаратууда. Ар бир бурчка өзүнө сөз армандарды айта берги. Биринчи иретте биригүү маселесин бардыгыбыз түшүнүп, анан кийин ошону бүгүнкү форумдан баштап чечишибиз керек депчи. Зордук зомбулук көрсөтүү өтө күчөп бараткандыгы бизди бүгүнкү күнү өтө чоң ойлонууга жана бир чечимдерди кабыл алууга жана мыйзамдарыбыз жакшы эле, бирок мыйзамдардын иштебей жаткандыгы, ошол мыйзамдарга кандай гана биз ыкмалар менен бара алабыз, кантип күчүбүздү бириктиргенде кантип жыйынтык чыгара алабыз деген ой толгоо менен биз 2 жылдан бери ушундай форумдардын бир ондогонун өткөрдүк. Форумга өлкө аймактарынан келген ондогон айылдык жана шаардык кеңештин депутаттары, активист айымдар катышып, коомдук пикир алмашуу жүрдү. Заманга жараша айымдар илим, билимдүү болушубуз керек деген депутат Динара Ашимова бул багытта мыйзам долбоор иштелип чыгып, мамлекеттик программалар түзүлгөнүн билдирди. Ошону азыр рабочий группа депутаттар кошулуп түзүлсүн деп атабыз. Рабочий группаны мен аракет кылайын, ошо сиздерден кайра байланышка чыксаңыздар, ошого киргизгенге. Анан кийин карап туруп, ошонун негизинде бир өзүбүздүн баягы жөн эле биз айта бергенде, билесиздер да, технология бар да, жөн эле айта бергенибизде болбойт. Биз ошо жумушчу группаларга киришибиз керек. Жыйынтыгында форумда көтөрүлгөн маселелер боюнча кабыл алынган резолюция жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлүп, мамлекеттик органдарга каттар жана кайрылуулар жиберилери айтылды. Андан тышкары депутат айымдар биргеликте тийиштүү көйгөйлөрдүн үстүндө иштей турганын билдиришти. Синтетикалык заттарды, психотроптук каражаттар, банги дары-дармектерди саткан дарыканаларга болгон жоопкерчилик күчөтүлөт же талапты аткарбагандар жабылат.
Бул тууралуу жогорку кеңеште атайын токтом кабыл алынды. Антпесе өспүрүмдөрдүн тунук ой жүгүртүүсү, аң сезиминин өрчүшүнө залалы тийүүдө. Жаштар арасында үрөй учурган синтетикалык баңги заттар күч алып дарыканаларда ээн эркин сатылууда. Бул тууралуу депутат Медер Алиев баяндама жасады. Ушундай кайдыгерликтин натыйжасында ден соолугунан ажырап майып болгон, адамдарга зыян келтирген уур токмок мушташууга баруу, өзүн өзү кол салуу, зордукту өңдүү жаман жоруктарга барган жаштардын катары күн санап көбөйүүдө. Кыска жалпак тил менен айтсам, токтом долбоор эмнени камтыйт. Аптекада жаш балдарга, өспүрүмдөргө күчтүү психотроптук заттарды сатууну токтотуу, аларды саткан чийриген бизнесмен арам шүмшүктөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу, интернетте контролсуз ачылып аткан интернет дүкөндөрдү өз учурунда бөгөт коюу. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, Ички иштер министрлиги бул жаатта колунан келишинче ыйгар муктарын алкагында иш алып барып атат. Бирок бул 21-кылымдын оор кылмыштары, киберпреступностьтар абдан татаал. Бир интернет дүкөндү соттун санкциясы, чечими, следственный мероприятие менен жапкандан кийин ал кылмышкер ошол интернет дүкөндү бир тамгазын оңдоп туруп кайра ачып алып атат. Бул 81 каршы жок, баары 81 катталды, 84. Парламенттин жалпы жыйында депутат Эрулан Кокулов балыкчыда мас абалында 12 жаштагы кызды сүзүп кеткен милициянын мурдагы башчысы тууралуу маселе көтөрдү. Эл өкүлү бул окуяга тиешеси бар жарандардын баары жоопко тартылышын талап кылат. Депутат кырсыктан соң балыкчы шаарындагы окуучу кыз жаткан ооруканага барып, бейтапкананын дарыгерлеринин кайдыгер мамилесине күбө болгон. Андан сырткары балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгындагы окуяга көңүл кош мамиле жасашты дейт. Эл өкүлү жабыркаган кыздын атасы тосмо арыз жазганына карабастан окуя адилеттүү чечилиши керектигин билдирди. Жада калса жогорку кеңештин депутаты келип, мен келип айтып атсам, мен кирип көрөйүн, эмне болду деп атсам, мен менен дагы ошо реаниматолог ошол жерде урушат. Эгер жогорку кеңештин депутаты ошол жерге барбай калганда, тигил мен күнөөлүүмүн деп өзүн тапкан водитель үйүндө отура бермек, ГОВДнын начальниги жок. Мен ойлойм, бул нерсенин баягы бул окуянын аягына жетиш керек. ОВДнын начальниги жоопко тартылыш керек. Кыргыз Орус Славян университети жаңыланып атайын статуска ээ болот. Андан тышкары аталган окуу жайдын ректору 5 жылга чейин гана мөөнөткө дайындалат жана кызматтоордун катары менен 2 мөөнөттөн ашык ээлей албайт. Бул апта парламентте Кыргыз Орус Славян университетинин иштөө шарттарына байланыштуу мыйзам долбоору каралып колдоо тапты. Жыйында университеттин билим берүү сапатын жогорулатуу талабы коюлду. Мамлекеттер аралык статуска ээ болгон Кыргыз Орус Славян университетиндеги билим берүүнүн сапатын жогорулатууга убакыт келди. Ал үчүн Кыргыз өкмөтү Орусия менен биргеликте окуу жайды өнүктүрүүнүн жаңы стратегиясын иштеп чыккан. Бүгүнкү абалы чекке жылытарлык эмес, кыргызча айтканда. Ошондуктан эки тарап тең түшүнүп, бул университеттин өнүгүүсүнө башкача дем бериш керек деген чечимге келгенбиз. Билим берүү министрлиги КырСУны инновациялык өнүгүүлөргө салым кошкон жана дүйнөлүк университеттер менен ат салышкан жогорку окуу жай катары калыптандырууну көздөөдө. Талкууда депутаттар тарабынан да сунуш пикирлер айтылды. Түшүнүгүм боюнча Кыргызстан университетинин деңгээли түшүп кеткен, жокко чыгып баратканды көтөрүш максатында болуп турабы? Силерден сунуш. Кандай карайсыздар? Жерлерге филиалдарын ачканга, ар кайсы облустарга Филиалдарды ачканга мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө болот деп ойлоймун. Эгерде ошол эмгек рыногунун анализи керек биринчиден. Мүмкүн кээ бир жерде ачканга толук мүмкүнчүлүк болот экени айтпадымбы? Эгерде статус берилсе, ал өздөрү чечкенге толук кандуу укуктуу. Макулдашууга ылайык окуу жайды башкаруудагы жеке аткаруучу орган болуп университеттин ректору эсептелет. Ал кызмат ордуна 5 жылга чейинки мөөнөткө дайындалат. Жана ректордун кызматтоордун катары менен 2 мөөнөттөн ашык ээлей албайт. Кыргыз тараптан ректор болууга мүмкүнчүлүк барбы? Алтыдан киши чыккандан тышкары дагы биздин тарап ректорду ошол орунга сунуштай алабызбы? Келишимде, макулдашууда ошондо да айтканбыз, ректор тарап ошол Россия тарап сунуштайт, Россия тараптан болот. Только ректор эме болот, Орус тарап коет. Ооба. Ошондой эле аталган окуу жайга өзгөчө статус макамын берүү каралууда. Макам өзгөрүлөт деп айттыңыз. Кандай макам болот? Бул жерде алдын ала сүйлөшүүлөргө ылайык, бул эки өлкөнүн ортосундагы дагы бир жолу айтайын, сүйлөшүүлөргө ылайык биз мүмкүн өзгөчө статус берген университеттердин катарына кошуу жөнүндө маселени дагы. Өзгөчө болуптукпу? Башка 5 университеттин
макамы сыяктуу болот. Ошондой административдик, 6-чы болот. Административдик, каржылык, анан академиялык. Соңында комитет мүчөлөрү министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Орус Славян университетинин Бишкек шаарындагы ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берди. Билим алууга ынтызар, илимге сугарылган дилгир жаштар көп болсун деген ниет менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кеңеш KG сайтыбыз жаңыланды. Тынымсыз расмий маалыматтарды окууга YouTube'дагы баракчабыздан комитет жана жалпы жыйындарды түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Бизге катталууну унутпаңыздар. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта калыңыздар.